9 декабрда түндүк электр ишканасынын Таластагы өкүлчүлүгү Талас шаарында электриктин өз үйүндө оору ток менен кармалган. Ишкананын кызматкерлери үйдү жылытууга техникалык шарттары жок абоненттерге пломба басуу иштерин жүргүзүп, электр энергиясын берилген техникалык шарттан ашыкча колдонгон абоненттерди абонент ЭЭПни бузуп пайдаланган 7438 киловатт электр энергияны 1 киловаттына саатына 2 сом 16 тыйындан эсептегенде бул көрсөткүч 16 000 сомду түзөт. Ушул күнгө чейин жашырып келген. Электр энергиясын колдонуу эрежесин бузуу боюнча тиешелүү актылар түзүлгөн. Бул адам Түндүк электр ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынын кызматкери болуп чыккан. Анын айтуусу боюнча, мен үйдө жокто Түндүк электр ачык акционердик коомунун кызматкерлери келип, акты түзүп кеткенден кийин үйүмдө турган 20 000 сом акчам жок деп билдирген. Бул боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгы аталган факт маалыматтарды эсепке алуу электрондук журналына катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Урток деди. Ачылды урток. Эл жашмактан жаман отур. Минуя прибор учета. Отчисление. Burada berip koyuyoruz. Счетчик işleyip ekan. Может счетчик işleyip bu kişi varıp emek yapıyor. Şu bana sebepini gösteriyor. Buna hazır aytkandan atıldan vardı. Мерден. Саламатсызбы, бир түшүндүрүп айтып берип коюңузчу эмне болуп атканын. Мен аны сизге алып мен анда кетип эртең келсин. Түшүнгөндө жокмун, азыр бирге келсин. Ушундай кезде чыгып алат. Келсин ана. Кызым, Тапаласың активдер. асмасы. 8 декабрь күнү биздин кызматкерлер тарабынан рейдтик иш-чара уюштурулуп, ошол жерде көп кабаттуу үйлөрдү текшерүү болгон. Текшерүүнүн жыйынтыгы, текшерүү учурунда бир шит ачылбай калган, подъезддеги шит. Анан күлүүчүн издешүүдө ошол 4-квартиранын тургуну экени аныкталды. Анан ал жерде биздин кызматкер жашайт экен, ошондо гана аныкталган да. Бул жерде кандайдыр бир привзятый отношения болгон жок. Анан шитти ачууга биздин кызматкерди чакырып, телефон аркылуу чалуулар болуп чакырса, телефон алып, албай алса дагы бир немелерди айтып келген эмес экен да. Бул баары, бул мен айтып аткан маалыматтын баары ошол окуяга катышкан кызматкерлерибиздин түшүнүк каттарынын негизинде айтып отурам бүгүнкү күндө. Ошондой болуп, анан үйгө кирүү деген маселеси, жана акчам жок деп айтылып атпайбы. Ошо окшогон маселелер боюнча мен айта кете турган нерсем, ал жерде үйгө кирүүгө менин оюмча кажети жок болуш керек эле да. Себеп дегенде электр эсептегич подъездде тургандан кийин баягы немеси андан тышкары учет ошол жерде болуп аткандан кийин үйүнө кирүүнүн кажети жок эле да биздин кызматкерлерге. Албетте баягы үйүнө киргизбеди деп неметилгенмен биз жерде щитовой деле ачтыра албай турушту балдар биздин кызматкерлер. Ачылбай. Анан щитти ачуу үчүн баягы мыйзамдуулук сакталыш үчүн ошол жердин ички иштер министрлигинин тарабынан, ошол жерде атайын ГОБдун тарабынан кызматкер, участковый кызматкерлер чакырылып, ошо участковый кызматкердин катышуусунда жана ошондой эле домкомдун катышуусунда щитти ачышканда ошол жерде электр энергиянын пайдалануу эрежесин бузуу фактысы аныкталып, ошонун негизинде акт нарушение түзүлгөн, кагаздары жазылып берилген. Ошо жалгыз бой аялды кароосу чыгып жатат. 3 бала менен азыр жумуштан айрылып жатат. Мен балдарымды ким багат дейт да. Ошол боюнча өзүңүздүн жетекчи катары көз карашыңыз. Эми бүгүнкү күндө каатчылык учурда бүгүнкү күндө ушул энергия системабызда аябай кризиске учурап турган учурда биз энергетиктер өзүбүз патриоттук сезимибизди көрсөтүп, электр энергияны үнөмдүү пайдаланып, элден эң биринчи болуп көмүр алып, жана электр жылытуучу шаймандарыбызды элден эң биринчи өзүбүздүн кызматкерлерден өчүрүп баштаганбыз. Анан баягы жумуштан кетирип атат, же болбосо бир куугунтуктап алуу деген бул негизи баягы немеге дал келбейт. Себеп дегенде бизде мисалы мекемебизде профсоюз бар.
ошончолук эле куугунтуктоо боло турган болчу ошо профсоюзга кайрылса болот, же болбосо ошол өзүм горсеттин жетекчиси куугунтуктады антип мынтип деп да бүгүнкү күндөгү жана соц тармактарга тараган маалымат боюнча айта кетсемчи, ошондой эле бул жерде алардын үстүнөн турган жетекчилик филиал биз барбыз, бул жерге кайрылса болот эле, ушундай болот деп биз териштирмекпиз да. Азыр бүгүнкү күндө Акматова Жамал Теңирбердиевна бүгүн неме арыз жазыптыр немеге, көрсөткө акты жазылган боюнча жаран катары жазып атат да. Бизге мисалы бүгүнкү күндө ар бир электр энергияны пайдалануучу бизге ар бир пайдалануучу биздин кардар да. Кардар катары кабыл алабыз. Бизде бул жерде баягы чиновник болобу, өзүнүн сотрудник болобу же башка болобу эч кандай немеси жок. Баары бизге бирдей, бир тең кардар болот. Анткени келишимдерибиз бар, ошо келишимдин негизинде ар бир кардар менен привзятый отношение жок да. Ошондой эле куугунтуктоого мен ойлойм эч кандай довод же бир неме жок болуш керек эле дейм да. Эмне үчүн куугунтуктап, эгерде кызматын так аткарган кызматкер болсо куугунтуктаса буга чейин рапорт жазып, выговор бермек, же дагы башка нерсе замечанияларды бермек, мисалы буга чейин андай эмесин катталган эмес экен да. 2021 жылдын 8 декабрь күнү Талас шаардык ички иштер бөлүмүнө Север Электр ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынын кызматкерлери тарабынан билдирүү келип түшкөн. Алар учурда ошо электр энергиясын мыйзамсыз колдонгон жарандарды аныктоо максатында атайын рейд жүргүзүп жаткандыгын билдиришкен. Жана ошонун негизинде чакыруу болгон жерге Талас шаарынын Нуржанов көчөсүнө ыкчам тергөөтөө чыгып барган убагында Талас шаарынын тургуну 1986 жылы туулган Акматова Жамал аттуу жарандын үйүндө ошо Север Электр ачык акционерлик коомунун кызматкерлери иш жүргүзүп жаткан учуру болгон. Жана алар ошол жерден ошол жарандын үйүнө электр энергиясын мыйзамсыз колдонуп жаткандыгы тууралуу акты түзүшүп, жана ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыгы аныкталган. Аталган факты Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды эсепке алуу электрондук журналына катталган. Бүгүнкү учурда бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Мындан көп убакыт узабай эле ошол эле жаран, Талас шаарынын 1986 жылы туулган жараны Акматова Жамал Талас шаардык ички иштер бөлүмүнө өзү арыз менен кайрылган. Ал арызынын негизинде арызында ошол 8 декабрь күнү өзү үйүндө жок учурунда Север Электр ачык акционердик коомунун кызматкерлери үйүнө барып өзү жоктугунан пайдаланып ошо кирип кандайдыр бир ошо электр энергиясына байланыштуу анын эсептик көрсөткүчтөрүн көргөн аракет кылышкан. Жана алар кеткенден кийин үйүнүн ичинен 20 000 сом акча каражаты жок болуп кеткендиги тууралуу билдирген. Бул аталган факты дагы Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматты эсепке алуу электрондук журналына катталган. Жана учурда бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Дагы кошумча маалыматтар болсо билдиребиз. Эмне бул? Мурдайки келген болчу. Эмне болгон Акт нарушение, Жамал эже. Эмне акт нарушение? Бул ким жазды? Мен урдаган жокмун. Бүтте бүт видео отчет бар Жамал эже. Мен урдаган жокмун. Счетчик менде жок да. Менде счетчик жок. Мен үйүмдө кана счетчигим. Счетчик туру, бизде бүт видео бар. Счетчик жок менде. Сиз неге кирдиңиз? Биз счетчик Мен неге тапшырам? Мен албайм муну. Койгойдан баштап. Неге таштап кетти буларды? Мен азыр тактайбыз. Сиз өзүңүздүн азыркы бүгүнкү болуп аткан ситуацияңыз жөнүндө так айтып берип Бул эмне акты? Бул эмне акты? Сиздер неге допуск берип киргизип койдуңуздар? Бул ким бул? Мен бул актыны бул эмне болгон акты? Азыр бизге биринчи сиз байланышка чыкканда үйгө бейтаныш адамдар кирип кетти десе, ушу башынан айтсаңыз элге түшүнүктүү болсун, башынан айтып берсеңиз. Мага ушундай кызым чалды. Мама ушинтип үйгө бир бейтаныш адамдар кирип кетти деп. Анан эле астмам бармай отур мама деди. Мен скорыйга чалдым. Анан ким келди десем, мама билбейм дейт.
Bileyim deyin elene. Ben siz internette görüp жүрөм. Aşırı ile sizge çaldım. Sizge çalan militsiyaga çaldım. Anan militsiyalar gelip kalışıptır. Ben gelsem. Oşol kız gelsem kızım kalçıldap үйde жатыптыр. Kolunu basıp meni укол алыптыр. Скорый келип кеткен. Tamam. Ayaklarına keman çaçılıp emelerim var жатыптır. Ne olacak? Benim hep kredit algam. Evге деп ошол актыларым баары тур. Ал жерге 20 000 сом. Эртең бүрсүнө сотко чакырылган. Ошол соттун немелерин алып келип элге 20 000 сом коюп кеткениме баары ошол деп турат меникинин баардыгы. Бири дагы 20 000 сом акчасы жок. Эртең менен шашып эле келип баардыгын тыштап мына ошол кагазым ошол боюнча турат. Ошо мен алып келип коюп кеткем. Аларымда жок. Келсем kızım teyde жатыптыр. Кыскасын айтканда ошо. 14:00 чейин ар бир 700 киловаттка чейин жаткан адамдардын мындайча рейд жүргүзгөнбүз. Бүгүн однофазовый счетчиктөргө бул абоненттерди текшерип келип, ушул счетке келгенде ключ жок. Анан ключ келмеген, бул контролердон сурасак, ключ ушул биз деле иштеген Ахматов Айжамал деген ушул контролердон ключ. Анан бул чалды. Бул чалгандан кийин азыр барам деди. Дагы чалды. Север Электронун көрсөттүм. Замначальник чейин чалса телефонун албай, мындайча айтканда качып, ачып койду ишикти. Анан биз бригаданы чакырып, участковыйду чакырып, баарын чакырып, келип комиссионный келип, домкомун чейин чакырып, бүттүгүн алып келип, ишикти болгарка менен кулпун ачып, ичин ачсак ичинде счетчикке чейин урдабаган. Счетчикке чейин нарушение бар экен, урутулуп. Адам тышкары киловаттына бекитилген 8300 киловатт бар. Эми ошол 8300 киловатты азыркы мындай электр энергиясы кризис болуп турган учурда ал 8300 киловатт канча деген жаран колдонот. Эмнеге биздин сотрудниктер удаш келип, болбосо бир байкуштар база калабыз. Өзү эле мына. Өзү эле мына ушул сотрудник бир байкуштун бар светин өчүрөт, өзү урдуп атат берден кийин алып светти. Ооба. Өзү мына домкомуна соседтин баары көрдү. Ушулар үйшүп тоңуп, абагыраты сайбай турса, өзү баштан свет урдат. А бул контролер жаңы келген, буну башка көзгө чапып алып, ключун алып коюптур. Ключун алып коюп, ачпай жатыр. Эми мындайча айтканда адам керчиликке жатпаган нерсе. Бизде сотрудник болду өзү, светти урдагандан тышкары счетчигинде 8300 киловатт бар экен. 8300 киловатт деген азыр көп эле абоненттин мындайча айтканда бир айлык потребление. Сиздер бул жака келип атканда жаш кыз бар экенин көрдүңүздөр, анан биз үйүнө келген да жокпуз. Биз келген да жокпуз. Мынакей биз кулпун кезип, өзүнө чалып, биз өзүн 4төн баштап канча саатка чейин жумуш учурунда телефонун албайт. Мунун шалакы жагын айтып коюш керек. Албайт мынакей. Албай өчүрүп салат, жумуш учурунда тишин тазалатам деп кетип калыптыр. Замначальниги чалса, Север Электрон директору чалып атат. Эч кимисин албай, өсүптөрүнүкү коюп толтурду атат. Түшүнүктүү. Бизде бир жаран 200 сом карыз болуп калса өчүрөбүз. 200 киловатт ашык болсо келип акты жазып кыйнайбыз. Ушул эле сотрудник өзү. Өзү келип мени урдап 8000 киловатт базып коюп. Бул жакта бүт видеолор катталган. Биз кирип келгенден баштап, текшергенден баштап кескенге чейин сиздерге ошолорду берип коелу. Керек болот. Бул жакта неме кыз, жаш кызды типа белгисиз адамдар кирип кетти, эркек, чоң эркектер түртүп кетти деп айтады. Биз калп айткан болду. Түртүп келбей, буну такылатып, тигини такылатып, мындай эки таш такылатып, биз болгарка менен кескенге свет берип койгон атат. Такылатсак чыкты, светти сайды, келди. Болгарка менен кестик. Биз анткени алар биз кичинекей кыз болгондон кийин биз аларга даже акты жазганга кошулган деп айта албайбыз. Потому что бизде закон бар. Биз жашнакай келип өзүн чакырсак келбей койду качып. Эмнеге качып келбей койду өзүңөр көрүп атсаңыз, светти. Калсаңыз бар видеолорду тартып койдуңуз бар. Показания. Кызы ошо теге астмасы бар. Эми ал бизге коюп аткан мындай эле прямойно айтып коелу. Бизге коюп аткан пиар. Жөн скорый чакырып, милиция чакырып, биз ага чейин чакырып койгонбуз. Что ушундай пиар кылат. Потому что
Ууру кишини эми тогурдаган адамды башкача ойной албайт. Ошол Түшүнүктүү. себептен ал киши ушундай нерсеге барып атат. Силерди чакырды, силерди кечирип коесуздар, чакыргандан кийин бирок өзүбүздө телефонго тартып бүт киргенден баштап баары. Сиздерде катталыктардан да өзүңүз. Катталып бизде бүт катталып сиздерге азыр ошону беребиз. Биз сиздерден суранабыз акыйкат болсун деди. Түшүнүктүү. Биз жөн эле бир жаранды кыйнабайбыз, ушу өзүбүздө сотрудниктин кылган ашыгын тактап атабыз. Сиздин иштеп баштаганыңызга канча болду? 2,5 ай болду. 2,5 ай, Бул 2,5 айдан бери WhatsApp'ка показаниясын жөнөтөт экен, ачпайт экен. Мага мынча киловатт жазып кой дейт экен, болду. Ачып көрсөтпөйт экен бул. Бул эмес, биз көрө албай жаттык жетекчилик. WhatsApp'та мага жөнөтүп турупту берки эми. Күч кошуласың көрсөтүп. Мен жазып коем өзүңкүн айына 700 киловаттан киргизип кой дечи, ошону киргизип койчумун. Ошентип айтып коюп киргизип коет атасыз. Эми прослушкалар бар. Сиздин оюңузча кандай? Мен эмне айтам, өзүм шок болуп эле отурум. Түшүнүп түшүнбөй эле. Бирок балдардын киргенин көргөн жокпуз түшүндүр эле. Кескенин көрдүк. Канча иштебей, чөчүктүн иштебей турганын көрдүк. болгондон айтып баштайт. Астын астына салып экен. Мен азыр келип Айжамалды жанымда аткандан көрдүм. Скорый келгенден кирип көрөйүн да анан кайра кош көрөйүн деп көрсүнчү деп келдим. Бирок эже шипти көрдүңүзбү? Я. Так доңгун катары шипти көрдүк. Ошону айтып атпаймынбы, көрдүк анын чөчүк иштебей турганын көрдүк. Тигини кошуп иштеткенин көрдүк. Анын баарын эле көрдүк.